ушул күндө биз таяк жеп, токмок жеп, комага түшүп, өлүп дагы бутубуздан да ажырап, колубуздан, көзүбүздөн да ажырап, ошол күнү чоң курбанчылык болгон. Эми бизге көңүл эле бурулуп коюш үчүн балдардын реабилитациясына, адаптациясына көңүл бурулуп коюу дегенде ушул эле талаптар. Башка эчтеке жок. Биякта сверхъестественный эч нерсе жок. Естественный нерсе балдарга көңүл бурулуп койсун деген эле сөз. Анан бул негизи сен айтып аткан нерсе туура талап. Маселен, апрель революциясында кайтыш болгон балдардын айкөл ала той деген атты фонд түзүлүп, алардын лидерлери даярдалып, аны ай сайын президенттик аппарат, президент өзү кабыл алып, алардын кем курчугун үй беришкен, материалдык жардам, акчага беришкен, аларга операциялык баатыр деген макам беришкен да, туурабы? Эгер октябрда ыңкылап, ошондой эле ыңкылап болгон болсо, бийлик алмашканчылык буларга деле ошондой мамиле берилиш керек да, ошондой акча бөлүнүш керек, ошондой үй бүлөсүнө жардам берилиш керек болчу да. Бул азыркы бийликтин түздөн түз милдети. Арбактардын алдында алардын парызы, алардын карызы. Мен деле ошо силердин талабыңарга айтып атам. Жыйырма миң киши ошондо жөн эле чыккан болобуз. Канча деген балдар жаракат алып, инвалид болуп калды бүгүнкү күндө. Балдар жаракат 19 жаштагы бала каза болуп калды. Булардын баары эмне? Жөн эле эмес да. Адилеттүүлүк үчүн чыктыбы, адилеттүүлүк үчүн жан бердиби? Демек бүгүнкү бийлик адилеттүүлүктү орнотуп бериш керек. Бул 7 октябрь, 5 октябрь революция болбосо, мисалы үчүн, анда азыркы бийлик деле легитимсиз, туурабы? Анан биз ошондой жаракат алгандар үчүн, ушул Үмүтбектин өлүмү үчүн ким жооп бериш керек? Азыркы бийликти ага дагы кандай деп ойлойсуз? Сиздин жеке оюңуз. Жеке эле оюңуз. Жеке ой жарандык катары. Андай болгон күндө да эгер октябрда ыңкылап болгон болсо, анда ошол ыңкылапты мен аркасы менен бийликке келген бийлик азыр ошол ыңкылаптын ар бир катышуучусунун укугун коргош керек. Тура. Анан ошолорго зыян алып келген кишилерди жоопкерчиликке караш керек. Бул тарыхтын талабы. Бул жана жаракат алган бала, мисалы жаракат алган балдар ошого экс макамга татыктуубу? Соронбай. ошону Татыктуу эмес бул. Туура. Бисбек Мен кошулам. Күйүп аткандан чыгып атасыз да, берден чынын айтканда. чала ула башында жардам берилген. Мына азыр берилбей эле калды. Мында больницага барсаң, больницадан деле доктурлар силердин эмеңер бүткөн, келбегиле бүттү деп койгон. Биздин талап ушул. Бул Үмүттүн өлүмүнө жооп берсин, Сооронбай Жээнбековдун экс макамы алынсын, мондай дүлөй сокур болуп калгандар реабилитация болсун, до конца дарылансын деп талап кылып атабыз. Анан азыркы бийлик Мен ушул эмне үчүн апрель, октябрь ыңкылабында майып болгон балдарга, ошолорду майып кылган адамдар эмне үчүн бүгүнкү чейин кылмыш жоопкерчиликке тартылбайт деп башкы прокурор жогорку кеңешке отчет келгенде эмне үчүн Кашкар Жунушалиев менен Опунбаевка кылмыш иши козголмок деп издөө да жарыяланган эмес. ошол сөзүң Алардын баардыгын көрдүң, укасыңар да. Мен айтып атам, эмне үчүн деп. Адам өлүм боюнча факты бар да. Бар да. Кылмыш ишин козгоп жоопкерчиликке тартпайсыңарбы сен? канча күбө турат свидетель. Азырынча аныкталган жок дейт алардын күнөөсү. Азырынча аныкталган жок дейт, эми адамдын өлгөнү аныкталдыбы? Аныкталды. Анан кийин издөөсү бар да. Эмне үчүн аларга издөө жарыялабар? Демек, значит, кандайдыр бир соодалашуу болду. Мына азыр айтып атам, ыңкылаптын авторлушулар. Силер ушулардын арты менен бийликке келдиңер. Силер эгер ошо бийликке келгениңер мыйзамдуу болсо, анда булардын укугун коргогула. Талаш кылып, буларга макам бергиле. Мына буларга баатыр бергиле. Мен азыр да айттым.